Калинагай деген директор бар. 5-класс окуучуларды кабинетке алып кирип алып, баарын урган. Бул кызматкерлер боюнча карап чыккылачы, эмне себептен билен карайсыз эле дейт. Асман 5, Асман 6 суусуз отурушат. Сузак айылынын тургуну Рустам Исмаилов ушул жылдын 21 апрелинде Сайдулла Акбаров атындагы мектептин директору 5-класстын окуучуларын кабинетине алып кирип сабаганын билдирди. Атылган окуя боюнча Исмаилов райондук прокуратурага кайрылган. Прокуратура арызды райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүп берген. Бир ай убакыт өтсө да эч кандай чара көрүлбөй жатканын айтып нааразычылыгын билдирди. Колбаев Калинагай деген директор бар. 5-класс окуучуларды кабинетке алып кирип алып, баарын урган. Прокуратурага кайрылдыңызбы? Кайрылдым, письменный ответ беришти. Роводуда иш өтөт деди. Мына 21 апрелден бери почти бир ай болой деп калды. Эч кандай пока действие жок да. Райондук билим берүү бөлүмү тарабынан эскертүү тартип чарасы берилген экен. Мен дагы жаңы жумушка кириштим. Бул боюнча өзүм катуу көзөмөлгө алам. Рустам Исмаиловду Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Марлис Асанов жеке кабыл алып, атылган ишти өз көзөмөлүнө алаарын билдирди. Анан ушул нече жол болушу болсо, биринчиси көтүгө тепип, экинчи адам болсо деп. Мектептен келди бала, сүйөттү бала. Доскадан алдыга чыгыш деген. Чыккандан кийин баарын бир чекеден мына башынын аркасына мушума уруп чыккан экен. Бир бала жыкылып түшкөндөн кийин, бала жыкылгандан кийин баланы тепип партанын астына тыгып таштаган. Тилек Текебаев Сузак айыл өкмөтүнүн кызматкерлеринин ишин кароо боюнча райондун акимине тапшырма берди. Буга жергиликтүү тургундардын айылдагы суунун төлөмү боюнча нааразычылыгы себеп болгон. Облус башчысы айыл өкмөт кызматкерлеринен сураганда, бул маселе боюнча так маалымат болгон эмес. Биз айына сууга 300 сом төлөйбүз, таза сууга. А чоң көчөдөгүлөр дагы 300 сом төлөйт. Бирок аларга 24 саат бою чыгат, бизге 8 саат чыгат. Эртемен 10-дан 6-га чейин жумуштан келсек суу жок. Жан конуш. Не болду эле таза суу? Таза суу боюнча барып көрөбүз, карап беребиз. Барып карайбыз. Неге буга карайсыз эле дейсиз? Силердин эчтеке дакыр маалыматтар жок. Не себептен мындай кылып атасыздар? Жок, бул боюнча 8 сааттан чыкканы. Жанаттан беле сурасам эле карайсыз эле дейсиздер. А буга эмне карап элесиздер? Не себептен тиякта 24 саат бар, биякта 8 саат экен деп. Анан түшүндүрүштөрү артын жүргүзөсүң. Бул кызматкерлер боюнча карап чыккылачы. Эмне себептен эле билен карайсыз эле дейт. Ким Дамир Садырович? Сузак айылындагы мамлекеттик ипотекалык турак үйлөрдө ылай аралаш суулар чыгып тургундарга көйгөй жаратып жаткандыгы айтылды. Ошол эле учурда тургундар коммуналдык кызматтардын төлөмдөрү шаардагы көп кабаттуу үйлөргө салыштырмалуу кымбат болуп жатканын да билдиришти. Суу ылайга чыгат, анан свет өчүп калганда ал жерде насостор бузулуп калат экен, өчүп калып атат, постоянно эле суу өчүп калат. Азыр 2 күндөн бери дагы Асман 5, Асман 6 суусуз отурушат. Коммуналдык услугаларга абдан жогору баалар белгиленген, шаарга салыштырмалуу. Ушуну контроль кылган орган барбы? Биз айыл өкмөтү менен сүйлөшкөндө азыркы мезгилде булар экинчи скважинаны акча бөлүп караштырып атат, ошол жактан өткөрүп берейли деп. А свет өчкөндө жана кир суу чыгып атпайбы силердики, туурабы? 1-2 күн. Кир суу чыкканда эми ошо насостуна бир ишмердүүлүгүн караш керек болот да. Сузак районунун жайлууларында аюулар көбөйүп кеткендиги айтылып, бул жагдай жайлоого чыккан жарандарга коркунуч жаратып жатканы белгиленди. Облус жетекчилиги бул маселе буга чейин да айыл өкмөттөрдө көтөрүлгөнүн билдирип, тиешелүү кызматтарга жеринде чара көрүү боюнча тапшырма берди. Бизде жайлоодо 3 жылдан бери аюу жаман күчөйгөн. 3 жылдан бери айыл өкмөткө акимдерге кайрылабыз. Хорошо, бул болсо да өткөндө башка бир айын эмеден айыл өкмөткө барсак ошол маселе көтөрүлдү. Бияктан жана тийиштүү орган ким? Томаев. Жана мен силерге айттым элем ошол маселени карап чыккыла, кандай иштер жүргүзүш керек экен деп. Тилек Текебаев бүгүн 7-чи айыл өкмөттүн эли менен жолукту. Жалпысынан облус боюнча 47 айыл өкмөттө жергиликтүү тургундар менен жолугушууларды өткөрөт. Ал эми эртең 19 майда облус башчысы Карадария айылынын тургундары менен жолугат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.